Kınынан suurulgan Allah'tın kılıcı. Halid ibn al-Valid. Andan keyin bayrakты Allah'tın kılıçlarının biri Halid ibn al-Valid aldı da anan Allah aga жеңишти ыйгарdı. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Al İslam askerinin ustadı. Pers imperiyasına karşı salgılaşuda musulmandardı baştap чыгыш kanatынан çabul koygon asker komandachысы. Ал Рим империясына каршы согушканда батыш канатынан кол салган колбашчы. Ал динден кайткандар менен болгон согушта, Ярмукта, Ямамада, тарыхый чынжырлуу согуштарындагы мусулмандардын аскер командачысы. Ал чөлдөгү Анбардын жеңүүчүсү. Ошондой эле ал Мута салгылашуусунда румдуктардын 200 000 жоокерине каршы 3 000 аскери менен чыгып жеңишке жеткен баатыр. Ал кынынан suurulgan Аллахтын кылычы, анын аты затына жарашкан Халид. Түшүндүрмө: Халид сөзү которулганда түбөлүк өлбөс өчпөс деген маани түшүндүрөт. Түшүндүрмөнүн аягы: Ал Халид ибн ал-Валид, Аллах андан ыраазы болсун. Бул улуу сахабанын ысымы жана ата теги Халид ибн Валид ибн ал-Мугира ибн Абдулла ибн Умар ибн Махзум ибн Яказа ибн Мурра ибн Каб. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга Мурра ибн Каб 7-чи атасынан кошулат. Ал эми атасы Ал-Валид ибн ал-Мугира Махзум урусунун мырзасы жана Курайштардын эң байларынын бири болгон. Ал-Валид мушриктер пайгамбар боло турган 2 адам бар деп эсептеген 2 адамдын бири эле. Бул жөнүндө Аллах Таала Куранда мушриктердин мындай дегенин баяндаган. Бул Куран 2 улук шаардагы улук адамдарга түшсө болмок. Зухруф сүрөсү 31-аят. Анын ата теги өтө кадыр барктуу эле. Ал-Валид ажылык учурунда жана Укказ базарындагы жарманкеде да башка урууларга от жактырып тамак бердиртпейт эле. Аны Ал-Вахид, жалгыз же Райханату Курайш, Курайштын Райханы деп атап коюшчу. Анткени бир жыл меккеликтердин баары Каабанын кийимин алмаштырышса, экинчи жылы Ал-Валид өзү жалгыз алмаштырар эле. Ал эми апасы Любаба бинт Ал-Харис. Халид ибн Ал-Валид апасы тараптан 18-чи атасынан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга кошулат. Бул улуу баатыр жөнүндө жазганыңда каерден баштап жазышыңды билбей таң каласың. Уруксат берсеңиздер, мен бул баатырдын ар бир салгылашуусуна кирбей эле коеюн. Анын ордуна көпчүлүк учурда байкалбай кала турган анын жеке мүнөздөрүн жаратып берейин. Колумдан келишинче тарыхый ортолукту кармап жазганга аракет кыламын. Ошентсе да мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынын бири тууралуу жазып жатканымда толук нейтралдуулукту кармай албай калам. Аларды сүйүү биздин динибиз. Эч бир көлөкө калбай, Аллахтын гана көлөкөсү калганда, алардын досу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам менен ошол көлөкөдө бирге болууну үмүт кылабыз. Чындыгында Халиддин аскердик таланты исламды кабыл кылгандан кийин ачыкка чыккан. Бирок анын аскердик таланты шахадат келмесин айткандан кийин гана пайда болду деген адам бир аз жаңылышат. Анткени анын аскердик чеберлиги исламды кабыл алуудан бир топ убакыт илгери башталган. Халид ибн ал-Валид кичинекейинен эле катаал аскердик тарбияда өскөн. Болочок Аллахтын кылычы арабтардын арасында согуш жол жобосун жакшы билген арабтардын таза кандуу Бану Махзум уруусунан болот. Курайш уруусу аларга согуш учурунда аттарды таратуу жана дагы ушуга окшогон согуш иштерин тапшырышчу. Демек, бул урууга аскердик иштер эскиден калган өнөрдөй эле болуп калган экен. Мына ушунун себебинен ал мусулман болгонго чейинки согуштарда Халид атасы экөө мусулмандарга каршы Мекке мушриктерин башкарышчу. Ошондуктан Халид ибн ал-Валид атасынын байлыгына карабастан араб чөлдөрүндөгү оор табигый шартта тарбияланган. Бул көрүнүш аны ооруну да, коркууну да сезбеген жапайы арстан сыяктуу кылып тарбиялаган. Ал чөлдө жалгыз жатканда анын айланасында мүмкүнчүлүктү аңдып
көзүн жумганда эле анын кичинекей денесин майда бөлүктөргө бөлүп салчу ач карышкырлар бар эле. Бирок уйку Халидке эч качан ээлик кыла алган эмес. Ал аңчылык кылуу үчүн таңдын атканын күтүп жата берчү, эмне угуласа ошону жейт эле. Мына ушул каардуу аскердик тарбия бизге имам Жарир ат-Табари айткан сөздү түшүндүрөт. Бул улуу ислам тарыхчысы Халиддин согуш учурундагы абалын мындайча сыпаттаган: ал өзү да уктабайт эле, башкаларды да уктатпайт эле. Бирок бир суроо жаралат: эгер Халид мусулман болбосо, анын аты дүйнөгө таанылат беле? Буга эч ойлонбостон жок деп жооп бере алабыз. Ислам Халидди Араб жарым аралындагы арабтарды эле коргоодон бир эле убакта эки чоң империянын аскерине чабуул кылган улуу баатырга айландырды. Мына ушул исламдын керемети. Бул ажайып кереметтүү дин алдына бийик максаттарды койгон жөнөкөй бир адамдын улуу инсан кылат. Жалпы инсанияттын аскердик тарыхын терең окуп чыкканымдан кийин стратегиялык пландоо жана аскерди башкаруу өнөрүндө Халид ибн аль-Валидке тең келген аскер башчы көрбөдүм. Адам алейхисаламдан тартып бүгүнкү күнүбүзгө чейинки атактуу кол башчылар: Александр Македонскийди, германиялык генерал Роммель, англиялык фельдмаршал Монтгомерлерди кошкондо да өмүр бою согушуп, бирок бир да жолу жеңилбеген аскер башчы болгон эмес. Ал эми биздин каарманыбыз Халид болсо, исламга чейинки да, андан кийинки да согуштарда бир дагы жеңилүү ызасын тарткан эмес. Бул улуу кол башчынын исламга чейин Курайштардын аскер башчысы болуп жүргөндөгү өмүр баянын текшерип караганыбызда, тарыхта өтө сейрек кездешчү аскердик пландарды колдонгонун көрүп таң каласың. Мисалы, аскердик окуу жайлардын баарында окутула турган бир тактиканы айтсак болот. Ал кычкач же кошкурчоо. Бул ыкма катар тизилген аскерлердин ортоңку бөлүгү каршыдагы душмандардын алга карай басып келүүсүнө шарт түзүп, артка чегинишет. Ал учурда артка чегинген ортоңку бөлүктү эки канатындагылар душмандарды ороп алат. Бул учурда согуш курчоого алынгандардын багынуусу менен же аларды таптакыр жок кылуу менен аяктайт. Бирок кээде курчалгандар ичинен катуу сокку узатып чыгып кеткен учурлар да болот. Бул тактика биринчи жолу биздин заманга чейинки 6-кылымда болгонун Кытай аскер башчысы Цун Цзы «Согуш искусствосу» аттуу китебинде айткан. Бирок Цун Цзы өзү бул тактиканы колдонбоо кеңешин бергени таң калыштуу. Анткени басып келе жаткан тарап эки канатындагылар келип аларды курчап калганча артка чегинип бараткан ортоңку бөлүктү кырып салат деп айткан. Ал эми мындан да таң калыштуусу, араб чөлдөрүндө төрөлүп өскөн, Кытай тарапка бир кадам да басып келбеген, алардын тилин да билбеген Халид ибн аль-Валид Перс империясынын 633-жылы Аль-Валич салгылашуусунда кычкач тактикасын колдонуп жеңип алган. Тарых адилеттүүлүгү үчүн бул согуштук ыкманы 6 аскер башчы ийгиликтүү колдонгонун айтып коюубуз зарыл. Алардын 3-өө мусулмандардан, 3-өө мусулман эместерден болгон. Тарыхый ирети менен айтсак, алар Ганнибал, Карфагенский, биздин заманга чейинки 616-жылы Каннах согушунда, швед генералы Карл Густав Рентшильд 1706-жылы Фрауштадт согушунда, америкалык Даниэль Морган 1781-жылы Американын эркиндиги үчүн болгон согушта. Ал эми бул ыкманы ийгиликтүү колдонгон мусулман аскер башчылары 2, 3 жана 4 катарда. Алардын биринчиси Аллахтын кылычы Халид ибн аль-Валид Аль-Валич согушунда, Селжуктардын султаны Баатыр Алп Арслан Малазгирт согушунда. Ал тууралуу кийинчерээк айтабыз. Осмон халифасы Сулайман Кануни жогоруда айтып өткөн унутулгус Мохач согушунда колдонушкан. Мута согушунда 3 аскер башчы тең шейит болгондо башкарууну Халид ибн аль-Валид колго алат. Ал 3 аскер башчылар бул китептин башка жеринде айтылат. Халид ибн аль-Валид аскер жаатында жөн гана керемет деп эсептелген ыкма менен Рим империясынын 200 000 аскерин 3 000 баатыр менен бирге жеңип алган. Бул укмуштуудай планды түшүнүүңүз үчүн Иорданиянын
түштүгүнө бирге өтөлү. Тагыраагы Иорданиянын борбору Аммандан 130 километр түштүк тарапта. Ал жерде Римден жана Шамдагы союздаш христиандардан турган 200 000 аскер болгон. Булардын ортосунда айланасындагы римдиктердин көптүгүнөн араң эле көрүнүп турган араб мусулмандар калган. Рим империясынын аскеринин көптүгү мусулмандардан 66 эсеге көп эле. Мусулмандар күндүзү караңгы киргенге чейин салгылашып, андан кийин Халиддин планы башталат. Халиддин планы: биринчи, караңгы кирери менен румдуктар мусулмандарга жардамчы аскерлер келди деп ойлоп калуулары үчүн ал аскерлеринин бир бөлүгүн таң атканча ат жаап дүрбөтүп чаңытып турууларын буйруйт. Экинчи, Халид оң тарапты солго, сол тарапты оңго, алдыдагыларды артка, арттагыларды алдыга коюп, аскердин согуштук тизилүү тартибин өзгөртөт. Таң атып жер жарып калганда римдиктер мусулмандардын катары өзгөрүп калганын көрүп, аларга жардам келиптир деп ойлоп калышат. Үчүнчү, Халид ибн аль-Валид мусулман баатырларынан бир тобун римдиктердин көзүнө Медина тараптан кошумча аскер келе жаткандай көрсөтүү үчүн арка тараптагы бир дөңсөөгө чыгышып, чаңытып тозутуп, бийик үн менен Аллаху акбар деп кыйкырып турууларын буйруйт. Төртүнчү, күн кызарып чыгып баштаганда Халид ибн аль-Валид чөл койнундагы ичи көрүнбөгөн тайыз, чуңкурлуу талаалар тарапка чегине баштайт. Римдиктер аны мусулмандарга түндөсү келген жардамчылар менен бизге бир тузак даярдашкан, бизди ошого түшүрүү үчүн артка чегинип жатышат деп ордуларларын жылбай туруп калышат. Мына ошондо таланттуу кол башчы Халид алардын бир жоокери да ордунан кыймылдай электе аскерлерин курчоодон алып чыгып кетет. Ошондо мусулмандардын 3000 аскерин жеңе албадык эле, эми аларга жардамга келишкенде кантип жеңмек элек деп римдиктердин жана аларга союздаш болгон араб христиандарынын жүрөктөрүнө коркуу түшөт. Ошентип мусулмандар римдиктерди жеңет. Бул улуу жеңишти Аллах Таала Халид ибн аль-Валидке жана анын жоокерлерине белек кылган. Бул согушта мусулмандар көптөгөн олжолорго жетишет. Бул салгылашууну Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: андан кийин байракты Аллахтын кылычтарынын бири алды да Халид ибн аль-Валид. Анан Аллах ага жеңишти ыйгарды. Бул салгылашууда мусулмандардан 3 аскер башчы менен бирге 12 аскер шейит болгон. Аллах аларды мээримине алсын. Халид ибн аль-Валиддин колунан 9 кылыч сынган. Халид ибн аль-Валид Зубайр ибн аль-Аввам сыяктуу 2 колунан тең кылыч алып салгылашчу. Халиддин бул 9 кылычынан жана согуштун соңунда колунда калган Йемен канжарынан башка мужахидтердин колунан өлгөндөрдү кошпогондо да канча румдук жоокер өлгөнүн элестетип көрдүңөрбү? Эми Иорданиядан Начдка, тактап айтканда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын көзү өткөндөн кийин жалганчы Мусайлима өзүн пайгамбармын деп жар салган Ямамага өтөлү. Аллах Таала инсаниятты сактап калууда Абу Бакр ас-Сыддыкты кызмат кылдырбаганда, исламдын келечек инсандары кайра наадандык доорго кайтып кетүү коркунучунда эле. Ошол учурда Азирети Абу Бакр Ямамада жеңишке жетүүнү каалап, мусулмандардын баарын Халид ибн аль-Валиддин кол астына жыйнап, чоң жеңишке жетишет. Ушул жана башка окуялар тууралуу китептин башка жеринде кененирээк айтабыз. Начдтан Перс империясына караштуу Иракка өтөлү. Халид перстер менен жалпысынан 15 жолу согушуп, алардын баарында жеңишке жеткен. Алардын эң улуусу Чынжырлар согушу. Мындай аталып калуусунун себеби отпарас перстер ислам баатырларынан коркуп качып кетпеши үчүн аскерлерин бири-бирине чынжыр менен байлап салышкан. Перстерден кийин Халид ибн аль-Валидден согуш чеберчилиги жөнүндө сабак алуу кезеги византиялыктарга келет. Абу Бакр ас-Сыддык, Аллах андан ыраазы болсун, Халид ибн аль-Валид менен отпарастардын аскерин коркуткандай, Рим аскерлерин да коркутууну колго алат. Ал улуу салгылашуунун башында мындай деп айтат: Аллахка ант болсун, Халид ибн аль-Валиддин себеби менен римдиктерден шайтандын азгырыгын унуттурамын.
Абу Бакырдын буйругу менен Халид ибн аль-Валид Анбарга барып, анын батыш тарабында салгылашуу үчүн чөлдү аралап жолго чыккан. Чындыгында Халид ибн аль-Валид Аллах андан ыраазы болсун жана анын баатырдыгы жөнүндө айтыла турган сөздөрдү бир аз гана барактар менен айтуу кыйын. Халид ибн аль-Валиддин тарыхынан анын румдук аскер башчы Бахан менен болгон сүйлөшүүсү жана анын Ярмуктагы баатырдыгын окуу өтө зарыл. Мен Халид ибн аль-Валиддин өмүр баянынан мына ушуларды окууңуздарды кеңеш берет элем. Бирок азыр исламга ар тараптан кол салуу болуп жаткан учурда өтө зарыл бир нерсеге көңүл буруу керек. Тарых бурмалоочулар тарабынан окуу китептеринде, адабий жана илимий иштерде Халид ибн аль-Валидди жаманатты кылып жатышат. Отпарастар жүздөгөн жылдар бою Рим империясына каршы турган Перс империясын бир жыл ичинде талкалап жок кылганы үчүн Халид ибн аль-Валидди кечире албай жүрөт. Халид ибн аль-Валид Сефевилердин илимдүүлөрү жалган жалаларды ойлоп таап, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жубайларын жана анын улуу сахабаларын тилдегендерин көрбөй каза болду. Ошол эле Сефевилер акыркы жылдарда Умар ибн аль-Хаттаб, Халид ибн аль-Валид жана Саад ибн Абу Ваккас, Аллах алардан ыраазы болсун, үчөө Азирети Алинин үйүнө кирип, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатиманы тепкилешип, кабыргасын сындырышып, боюнан чүрүшкөн деген жалган жала куру дооматтарын айтып чыгышкан. Залым Перс империясы Халид ибн аль-Валид жетектеген сахабалардын колунан жок болгондугу үчүн Сефевилер Халид ибн аль-Валидке жана башка сахабаларга Аллах алардан ыраазы болушун көрө албастык кылып жатышат. Бирок мына ушул жалган жалаларды ичине жутуп, анан ага ишенип да алышкан мусулмандарга таң калып жатам. Халид ибн аль-Валид жер бетине Аллахтын динин жайылтуу үчүн күрөшкөн баатыр катары айтылуунун ордуна арам ойлуулардын жазуулары аркылуу жаманатты кылынып, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана кан төккөн адамдай көрсөтүлүп жатат. Кийинки улуу инсаныбыз жөнүндө айтуудан мурда бул улуу баатырдын дагы бир маанилүү жеңишин айта кетейин. Умар ибн аль-Хаттаб Халидди Аллах алардан ыраазы болсун аябай жакшы көрсө да, мусулмандар жеңиш Аллахтан эмес Халидден келет деп түшүнүп калышпасын деген ниети менен аны аскер башчылыгынан алып койгону күнү Умар ибн аль-Хаттабтын бул чечимин Халид туура кабыл алып, катардагы жоокерлерге кошулган. Бул ирет Халид эң чоң душманы болгон нафсисин жеңет. Байракты ким көтөргөнү эмес, балким байрактын бийикке көтөрүлгөнү зарыл. Бирок Халид ибн аль-Валиддей улуу баатыр жана Бадыр согушуна катышкандардын 100 сахабадан турган мусулмандардын аскерине аскер башчылык кылган баатыр ким? Аллах Таала 7 кабат асмандан түшүргөн ыйык Куранда түбөлүккө калтырган укмуштуу окуя кандай болгон? Эмне үчүн ал киши бул үммөттүн аманаткөйү деп аталып калган? Кезектеги каарманыбыз